Бүгүн бактылуу жашообуздун дагы бир сонун күнү. Бүгүнкү күн ийгилик үчүн дагы бир шанс. Өспөнлүгүнүн шансы. Мен ишенем, ар бирибиз баарынан эрте турганды адат кылдык болуш керек. Ушундай билимдерди алуудан адамда трансформация болот, өзгөрүү. Ар бир эле адамда мындай шанс боло бербейт. Сиздер тандалган адамдарсыздар. Биз өзүбүздү каалаган нерсебиздин баарына машыктыра алабыз. Жаңыдан машыгып баштаганда сопротивление болот, сөзсүз болот. Анткени ага көнө элекпиз. Мээбиз үчүн көнүмүш боло элек. Залга спорт менен машыкканда деле сопротивление болгондо булчуңдар ооруйт. Тоого чыкканда эртеси бут ооруйт. Боль значит рост. Трансформация процессинде сөзсүз сопротивление болот. Зона комфортодон чыккандан кийин сөзсүз сопротивление болот. Убакыт бөлүшүбүз керек. Эмоционалдык настройду кармашыбыз керек. Эмгек талап кылынат, дайыма проработка кылып турушубуз керек. Өзгөрүү бат эле болуп калбайт. Ийгилик үчүн кирпичиктин үстүнөн дагы бир кирпичик коюп, аларды семент менен бекитип отуруп кургандай эле. Медитация кылып койсоң эле курулуп калбайт ийгилик өзү эле. Кээ бирлер чоң акчаларга даяр эмес, масштабына ойлонгонду билбеши мүмкүн. Кыялдана билишибиз керек. Кыялдарыбызга канат пайда болот. У мечты появляются крылья дейт. Биз кыялданганды билебиз. Демек, ошол кыялыбызга жете алабыз. Биз даяр болушубуз керек. Масштабына ойлонгонду билишибиз керек. Эки типтеги адамдар бар экен. Биринчиси кыялданат, ишенет кыялына жана кыялына жетиш үчүн бардык кыймыл-аракеттерди кылат. Анан экинчи типтеги, экинчи категориядагы адамдар булар жөн гана каалайт, хотелки. Кыялыңа ишенсең гана орундалат. Көбүнчөсү сразу эле результат көргүсү келет. Бир аз кыймылдап коюп эле миллиондорду заработать эткиси келет. Анан болбойт экен деп анан таштап салышат. Мисалы, күчтүү оратор болуш үчүн башында бекер жүздөгөн сааттар бою выступать этесиң. Күнү түнү машыгасың, өзүңдүн үстүңөн иштейсиң. Презентациянын артынан презентацияларды өткөрөсүң. Күзүгүнүн астына туруп алып тренировка кыласың. Муну эч ким көрбөйт, мындай кыйналып, ушундай эмгектердин баарын. Самолетто, жолдо жүрүп уктаганга туура келет. Эч ким бир күндө эле дүйнөлүк деңгээлдеги коуч боло калбайт. Ага жетиш үчүн жүздөгөн, миңдеген сааттарды ошого арнайсың. Ал сенин канчалык бекем чечим чыгарганыңа байланыштуу. Өзүңдү ошого кандай арнаганыңа жараша. А эгер бул кыймыл-аракеттерди жасабасаң, бул жөн гана хотелки. Бир жолу жасап эле болбой калса таштап салышат андай адамдар. Күндө жасай берсең эле максатыңа жакындайсың. Шланг сыяктуу суу чыкпай туруп эле бир кезде суу атып чыгып кеткендей эле. Же бамбуктун уругун отургузган сыяктуу. Бамбуктун уругун отургузганда ал 5 жыл бою көрүнбөйт экен. Аны бирок көрүнбөсө дагы бага бересиң, суу куюп, дайыма карап турасың. Анан 5 жылдан кийин анан кытыйып көрүнөт экен, бир аз чыгып. Анан бир айдын ичинде 2-3 метр өсүп чыгат экен. Башында результат көрүнбөйт, жасай берсең эле акыры ийгилик болот экен. Ушул бамбук сыяктуу экен да, ошо менен салыштырсак болот экен. Успех приходит внезапно, обрушивается слава, деньги дейт. Ошон үчүн болобу, болбойбу деп ойлонуп отура бербей, жасай беришибиз керек. Мен туура жолдо баратамбы, эмнени үйрөнүшүм керек деп анализ кылып турушубуз керек. Ушул билимдер бизге жакшы инструмент болуп берет. Бизге туура направление жасаганга жардам берет. Ошондуктан тез эле ийгиликке жетишим керек, тез өсүшүм керек дебешибиз керек. Решение кылгандан кийин уже жашооң өзгөрө баштайт, бирок азырынча көрүнбөйт. Бирок дальше жасай берсең эле результат сөзсүз болот. Билим алуу бардык профессиядагы адамдарга керек, бардык возрасттагы адамдарга, бардык улуттагы адамдарга керек. Баары үчүн бир эле принцип. Эгер жалкоо болуп атсаң, правило 5 секунд эрежесин колдонуп жасап башташ керек. Эч убакта бизди дайыма сактап, бизди дайыма аяп турган мээбизди укпашыбыз керек. Бардык адамдардын ичинде маленький я бар. Бул адамдын ички үнү. Бул үн дайыма токтотуп турат. Сенин үнүң жагымдуу эмес. Сен андай деңгээлде эмессиң. Сенин билимиң жок. Сенин акцентиң бар. Өңүң сулуу эмес деген сыяктуу сөздөрдү айтат.
Маленький я кандайча пайда болот? Ал иштен да, сырттан да пайда болот. Биз кичинекей чагыбыздан баштап айлана чөйрөбүздөн, ата-энелерибизден, туугандарыбыздан, досторубуздан, тааныштарыбыздан, коллегаларыбыздан уккан сөздөрүбүздөн пайда болот. Жакшы жумушту сунуш кылса, сен андан баш тартасың. Жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болсо, жок деп айтып, сонун мүмкүнчүлүктөрдү жоготуп аласың. Сүйгөн кызыңдын колун сурай албайсың, өзүң дагы татыктуу эмесмин деп эсептейсиң. Башкача айтканда, маленький я дайыма токтотуп турат. Эгерде маленький яны контролдогонду жана аны жеңгенди үйрөнүп алсаң, сен толук кандуу жашайсың, өзүңдү чектебей, кемсинтпей каласың. Биз өзүбүздү чектеп жашаш үчүн төрөлгөн эмеспиз. Биз сүйүү берип жана сүйүү алып туруу үчүн төрөлгөнбүз. Ар бирибиз уникалдуубуз. Миллиондогон сперматозоидтин ичинен бирөө эле төрөлөт. Ошол бизбиз. Ошон үчүн ар бирибиз уникалдуубуз. Сен төрөлдүңбү? Демек сенде предназначение бар. Эмне үчүн все, что мне нужно, есть во мне сейчас. Мага эмне керек болсо, ошонун баары менде бар деген аффирмацияны айтабыз. Анткени бизге эмне керек болсо, ошонун баары менен төрөлөбүз ар бирибиз. Ар бирибизге жөндөм, талант, мүмкүнчүлүктөр, ички жарык берилет. Бирок улам жылдар өткөн сайын биздин ички жарыкты, маленький я деген ички үнүбүз туман сыяктуу жаап салат. Ошол жарыгыбызды жоготобуз. Ошол жөндөмүбүздү жоготобуз. Биздин талантыбызды, биздин айлана чөйрө, биздин ички маленький я жок кылып салат. Пока тирүүсүңбү, пока жер үстүндө басып жүрөсүңбү, сен ички жарыгыңды кайра күйгүзүп алсаң болот. Сен канчага чыксаң дагы эч убакта кеч болбойт. Сен даже бүгүн өзүңдүн жарыгыңды күйгүзүп, башка жашоону баштасаң болот. Мунун баары сенин чечимиңе көз каранды. Маленький я дайыма тормозить этип турат. Маленький я сенин самоконцепцияң. Маленький я самобичевание. Өзүңдү карачы, сенин колуңан келбейт деп токтото берет. Дагы сенде большой я бар. Өзүңдүн жакшы моменттериңди эстесең, диплом алган убакты, кандайдыр бир соревнованиядан жеңгениңди, машина айдаганга право алганыңды, балким көптөн бери күткөн бир кызматка орношконуңду, эне болгонуңду жана башка. Ошондо кайсыл яны кармит этесиң? Маленький ябы же большой яныбы? Ошого жараша сенин концепцияң. А самоконцепция сенин жашооңдо бардыгына таасир берет. Кандай жашаганыңа, адамдар сага кандай мамиле кылганына, канча акча иштеп табаларыңа. Абсолютно бардыгы самоконцепцияга жараша болот. Кимисин багасың, кимисин өстүрөсүң, ушул эң башкысы. Канчалаган адамдар маленький ясын уга берип, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жоготуп алышты. Аселдин историясы. Мындан 18 жыл мурун Асел Англияда размери 2x2 болгон муздак, ным көгөргөн каморкада жашачу экен. Звонить эткенге дагы акчасы жок. Ошондой убакта ал Харвейкердин семинарына случайно катышып калат. Бирок эчтеке случайно болбойт дейт. Ал демек ичинде даяр болуп калган. Ошол убакта адам керектүү убакта, керектүү жерде болуп калат. Ийгиликтин 80% керектүү убакта, керектүү жерде болуп калуу, а 20% ошого даяр болуу. Эгер сен даяр болбосоң, мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып ийесиң. Мүмкүнчүлүктөр сенин жаныңан эле өтүп кетет. Канчалаган адамдар мүмкүнчүлүктөрдү колдонбойт. Асел Сыдыкова ошентип Харвейкердин миллионерское мышление деген семинарына катышкандан кийин анын жашоосу толугу менен өзгөргөн. Кийин Харвейкер анын устаты болуп калган. Ал экинчи жолу семинарга барганда Харвейкерди 1000 угуучулар күтүп ачкан. Орустардын группасынын переводчугу келбей калыптыр. Ошондо Харвейкердин эң акыркы семинары болгон атыптыр. Орустарды угуп калып Асел, мен силерге жардам бере аламбы деп сураптыр. Ал эч убакта переводчиктин окуусун окубаптыр, тем более синхронно. Синхронный переводчик бул эң оор перевод экен. Бир эле убакта угуп, которуп, аны айтып турушуң керек. Ошондуктан синхронисттер өтө көп акча табышат экен. Күнүгө $1000 чейин табышат экен. Асел 3 күн бою катары менен 12 сааттан перевод этип бериптир. Башка переводчиктер, япондор, немецтер жана башка переводчиктер будкада отуруп перевод кылышыптыр.
Аселди болсо будкага да отургузбаптыр. Ачык жерде эле арткы залда отурам дейт. Жанына өтүп аткандар где туалет деп сураса, кол менен жаңсап көргөзүп бергенге да жетишип аттым дейт. Анан 3 күндөн кийин будкада отурган немец переводчик келип, мынтип 20 жылдан бери переводчик болуп иштейм. Сендей переводчикту биринчи жолу көрүшүм дептир. Көрсө, аларда 4 переводчик экен. Алар 30 мүнөт сайын алмашып перевод кылып турушкан экен. 2 саат эс алып 30 мүнөттөн которуп. Ошентип Асел керектүү убакта, керектүү жерде болгон. Маленький я айткан, сен билбейсиң, сен переводчик болуп көргөн эмессиң деп. Бирок адамдарга жардам бергиси келген каалоосу маленький ядан дагы күчтүүрөөк болгон. Жана ал ошентип мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып ийген эмес. Өзүңдүн кыялыңа, каалооңо да дегенде, адамдарга жардам бергиң келгенде, сен 1 кадам жасаган болосуң. Ошондо алам сени көздөй 10 кадам таштайт. Эң башкысы механизм процессин запускать этиш керек. Өзүңдүн маленький яны укпашың керек. Ийгиликтүү адамдар бир нерсени жасаганда, алар аны 100% жасайт. Башкача айтканда, баарынан жакшы жасайт. Аларда ички соревновательный дух болот. Ошентип баарынан жакшы жасаганга аракет кылып турушат. Бирдемкенин баарынан жакшы жасашат. Мисалы, эгер үйүн жыйнаса, например, баарынан таза кылып жыйнашат. Баары жаркырап калат, полна тамак жесең да болот. Эгер ага эмнени тапшырсаң, дагы дайыма баарынан жакшы кылып жасайт. Асел баарынан жакшы переводить этиптир. Харбекер секирсе кошо секирип, күлсө кошо күлүп. Выступление бүткөндөн кийин элдин баары Харбекерди көздөй чуркашыптыр. Бул естественный көрүнүш, анткени Харбекер легенда. Ал «Думай как миллионер» деген бестселлердин автору, мультимиллионер. Аны менен сүрөткө түшкөнгө, автограф алганга чуркашыптыр. Тем более ошондо ал болду, мен мындан кийин только онлайн менен гана выступать этем деген экен. Ошондо российский делегация болсо залдын артын көздөй, Аселди көздөй чуркашыптыр. Аны кучактап, ыраазычылык билдиришип, Асел, биз Харбекерди уккан жокпуз, сени гана уктук. Эгер сен жок болсоң, биз семинарды баарын өткөзүп иймекпиз деп ушунчалык ыраазы болушуптур. Сен керектүү убакта, керектүү жерде болгондо, сага керектүү адамдарга жолугасың. Кырдаалдар ошого жараша түзүлөт. Ошол процесске ишенсең,